Mınamday kılıp 20 martaba nime kılamındağı, ondan mınamday, mınamday, Колу бутун шайдоот кыймылдатып, таңкы көнүгүүнү жасап жаткан Закия апа быйыл 93-кө карады. Улуту татар, согуш жылдары тылда эмгектенип кыймылга көнгөн адам узак жашоонун сыры туура тамактануу, анан үзгүлтүксүз кыймылда деп эсептейт. Зарядка, обязательно зарядка кылыш керек. Болмасам, 1-2 күн неме кылмасам башкача болуп калып атам. Шоның үчүн зарядканы мен колдарым дагы, аяктарым дагы жакшы иштеп атат. Ошо зарядка жардам берип атат мага. Оштогу Боорукердик үй интернатында Закия Абраимова 17 жылдан бери жашайт. Мындагылардын эң улуусу 2004 жылдан бери бул бөлмө, керебет баары өзүнүкүндөй болуп калды. Абашкасы 2 уулу каза болгондон кийин Тагдыр апаны ушул жерге алып келген. Балдарым балам бар эди, 2 жыл болду менек. Неме 65 жашта жүрөгү туктап калды. Неберелер бар. Bu yerde emez. Rusya'da. Var. 5 tane yörem var. Çiveremem var. Azvan tip turşat. Боорукердик үй интернаты калаада багар көрөрү жокторду асыроочу жападан жалгыз жай. Жылына жергиликтүү бюджеттен мындагылардын тамак ашы, кийим кечеси сыяктуу чыгашаларына 7 миллион 900 миң сом бөлүнөт. Учурда мында 23 карыя бар. Көбүнчө жанагы балалуу болбогондор, анан Аластан келип калгандар да балалуу жок болуп, анан мындай абышкалары өтүп кеткенден кийин уже бирөөнүн колунда калып, ушундай болуп калгандар. Ал эми эркек катаңдарыбыздын балдары барларда бар. Көбүнчө эле мусулмандарыбыз кыздар. Анан кыздардын жанында тура албай, күйөө баласына батпай анан келгендер бар да. Алар бирөөсү келип алып кеткен учурлар боло элек, андайларчы. Ош шаарында каттоодо турган 20 миңден ашуун карыя бар. Мамлекеттен берилүүчү пенсиядан сырткары жашоо шарты өтө оор болгон. 100 карыяга шаардык мэриясы айына 1000 сомдон төлөп берет. Мындан сырткары багар көрөрү жок дагы 170 жалгыз бой карыянын үй жумуштарын кылганга соц кызматкерлер көмөк көрсөтүп турушат. Muhtaçlıklarında azır жетиштүү деп толук айта албайм. Бирок мындай жетерлик өлчөмдө жардамдар берилип келет. Андан сырткары мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен сырткары деле карыяларга жеке демирүүчүлөр тарабынан, жеке кайрымдуу адамдар тарабынан деле ошол жалгыз бой болгон, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген карыяларга убагы менен жардамдар берилип келет. 1 октябрь карыялар күнүндө аталган үй интернатында майрамдык кече уюштурулду. Ага шаар бийлик өкүлдөрү катышып, мындагылар муктаж болуп жаткан чаң соргуч жана сыналгыны белекке тапшырышты. Кенжеби Маматсадыкова, Алтымыш Жан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.